Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга жөнөп кетти. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга жөнөп кеткенин мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Кабарга ылайык ал бүгүн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Делегациянын курамы мамлекет катчы Сүйүнбек Касманбетов, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Алтынбек Максутов, Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшөкеев. Белгилей кетсек, 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюну быйыл Астанада 8 жана 13 сентябрда өтөт. Анын ачылышы бүгүн Бишкек убактысы боюнча 8:00 башталат. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аларча паркына эми унаалар киргизилбейт, конокторду электр унаалар ташыйт. Жакынкы айларда Аларча жаратылыш паркынын аймагына унаалардын кирүүсүнө чектөө киргизилет. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев соц баракчасынан кабарлады. Анын айтымында, келгендерди парктын ичинде атайын электр унаалары ташыйт. Конокторго ыңгайлуу шарттарды камсыздоо максатында парктын сыртында кошумча унаа токтотуучу жайларды куруу пландалууда. Автоунаалардын ордуна электр унааларын пайдалануу экологиялык таасирди азайтып, аймактын жаратылышын таза сактоого багытталат. Мындан тышкары, келечекте биз жаңы афрейм үйлөрүн жана кооз тоолордун көрүнүшү бар мейманкана курууну пландап жатабыз, деди Туманбаев. Ал өзгөрүүлөр туристтер үчүн шарттарды жакшыртуу менен бирге парктын экологиясын коргоону көздөй турганын кошумчалады. Туунун авторлорунун бири Бекбосун Жайчыбеков акыркы сапарга узатылды. 8 сентябрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун авторлорунун бири, эл сүрөтчүсү, даңк медалынын ээси Бекбосун Жайчыбековду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драмада болуп өттү. Узатуу зыйнатына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министринин орун басары Тимурлан Ажымалиев, сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Жакшыбек Жунушев жана жакындары катышты. Маркумдун сөөгү Аларча көрүстөнүнө коюлду. Эске салсак, Бекбосун Жайчыбеков 6 сентябрда 76 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнөдөн кайтты. Акылбек Түмөнбаев сөзүнө туруп Сокенин макамын алдыралабы? Баса, депутат Акылбек Түмөнбаев парламенттен Сооронбай Жээнбековдун кылмыш иштерин көтөрүүнү, экс-президенттик макамын алууну айтып чыккан. Ошентип өткөн жазда бир күпүлдөп коюп жок болуп кетти. Азыр күз да келди. Сөзүнө туруп демилгесинин аягына чыгабы? Жайы менен иликтеп келгенге деле жетишмек да. Чындыгында Сокенин Кой Таш октябрь окуяларына байланыштуу зомбулуктары, коррупциялык иштери ачылбай калабы? Экс-президент болуу үчүн мөөнөтүн толук өтөө мыйзамга талапка ылайык. Сокеңер 3 жылда бийлигин таштап кеткен. Негизи деталдаштырып, өткөн чактын кыңыр кептерин көтөрө берсек, былыгы арбындечи. Бул таризде атайын органдарда жетиштүү маалыматтар болсо, саясаттын ыңгайына жараша кармап турушкандай. Натыйжада Акылбек Түмөнбаев сөзүнө туруп экс-президенттин макамын алдыралабы? Мандаты бар бир эсе ажонун кудасы. Бардык жагынан мүмкүнчүлүгү кенен, бирок саясий эрки жетпей жатабы, баам сала туралы деп жазган Арба Кеч сайты. Ошто кытайлык дарыгерлер көзгө акысыз операцияларды жасашууда. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 2 сентябрдан бери катаракта боюнча акысыз операциялар жүргүзүлүп жаткан Ош облусту аралык бириккен клиникалык ооруканасына барды. Бул операциялар экспресс ден соолук жаркын саякат долбоорунун алкагында 2 сентябрдан 12 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Министрликтен билдиришкендей, Бейшеналиев менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен Айым, президенттин Ош облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Элчибек Жантаев жана башка коноктору да келишкен. 2 сентябрдан баштап кытайлык адистердин тобу өзгү күч аракетин катарактадан жапа чеккен жана көрүүсү начарлаган бейтаптарга жардам берүүгө багыттоодо. Долбоордун командасы 10 күндүн ичинде 3 облустан Ош, Жалал Абад жана Баткенден келген бейтаптарга
катарактага бекер операция жасашат. Учурда 100га жакын бейтапка операция жасалып, жалпысынан 300 кыргызстандыкка операция жасоо пландаштырылууда. Мындан тышкары Кытай тарап оорукананын жетекчилигине наркы 7,5 миллион сомдон ашык турган офтальмологиялык жабдууларды өткөрүп берүү сертификатын тапшырды. Ысык көлдүн бетиндеги тактар боюнча министрлик түшүндүрмө берди. Соц тармакта караколдоо тартылган делген видео тарады. Анын автору суу бетиндеги тактар кеменин майы болушу ыктымал экенин божомолдогон. Жаратылыш ресурстары министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Максат Кыштобаев окуя боюнча төмөнкүдөй түшүндүрмө берди. Жыл сайын июлдун аягында сентябрга чейин көл жээгинде өскөн карагайлардын пырларын шамал учурат. Ал чогулганда майга окшоп калат. Бул кадимки көрүнүш. Биз суунун анализин алдык. Жыйынтыгы бир жумадан кийин белгилүү болот, деген Кыштобаев. Şariatımızda en көп targıp kılınan nerse sadaka bergile deydi. Sul ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt деген peygamber hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Элимүт фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. Ушул эжекебизге шашылыш келип отурган учурум. Бул эжебиздин абалы күндөн күнгө оорлошуп, кыйналып жатат. Ушул эжебизге $10,000 жетпей турат. Ушул $10,000 Кудайым буйрса сиздердин аркаңыздар менен чогулуп кете турган болсо, эжебиз бутунда турат буйрса деген үмүттө турабыз, дарыланып иншалла. Ушул видеону болушунча таратып, ыхсан кылам десеңиздер, Мбанк номер Курстанбек Б деп чыгат. Сбербанк блокировка болуп кеткенине байланыштуу мурдагысы. Азыр жаңы койдук, Райым берди Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп көтөрсөңүздөр болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул эжебизге колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Эми бул жердеги ситуацияны, бул жердеги акыбалды эч кимдин башына Кудайым салбасын. Сиздердин баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул Элимүт фондуна ишенип, ушул эжебиздин жакшы болуп кетиши үчүн жардам берип тастарабыз. Дары-дармектеринде жана башка көптөгөн ушул жерде жаткан палатасына дагы ушул сиздер жардам берип, сиздердин аркаңыздар менен ушул эжебиз ушул жерде жатат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан тугандар. Ушундай суу иште активдүү катышып жүрө бериңиздер. Азыр ушул $10,000 чогулсак, буюрса эжебиздин субору жабылат тугандар. Ушул балам бешедесине басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере албады. Байсалов башкаларга карап Россия менен алаканы үзүп кое албайбыз. Башкаларга Россия менен байланышкан нерселерди жокко чыгарып жатат деп биз алаканы үзүп кое албайбыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Туркиянын ЖМКлардын бирине берген маегинде билдирген. Ал Россия Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири экенин белгилеген. Санкциялар шартында жашап жатабыз, айрыкча банк секторубуз, бирок өз позициябыздан кайтпаганга аракет кылабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү геосаясий оюндарга аралашпайт, алардын улуттук өнүгүүбүзгө тоскоол болушуна да жол бербейт. Биз өлкө ичиндеги өнүгүүгө басым жасап, глобалдык чыр-чатактарга бир тарапка жан тартпайбыз. Россия менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш. Бул мамлекет менен экономикалык жана аскердик байланышты бекем сактайбыз, деген Байсалов. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эл аралык деңгээлде Кыргызстан бардык өнөктөштөр менен мамилени бекем кармоого аракет кыларын, Украина кризисин башынан тынчтык жолу чечүүгө чакырып келгенин кошумчалаган. Нарында токмоктолуп каза тапкан кишинин жакындары тыкырыйлыктөө жүргүзүүнү суранышат. Нарын облусунун Кочкор районунда 64 жаштагы киши уур токмоктон каза болгон. Маркумдун жакындары тийиштүү органдардын тыкырыйлыктөө жүргүзүп, адилет чечим чыгарууну суранышат. Бул тууралуу жабырлануучу тарап Кактус KG редакциясына билдиришкен. Каргашалы окуя 3-сентябрда Исакеев айылында болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кылмышка шектүү камакка алынганын маалымдаган. Милицияга 3-сентябрда саат 14:35 чамасында Кочкор районунун 58-жылы туулган жараны кайрылган. Ал Исакеев айылындагы кырманда бирөөлөр мушташып, болжолду бир адам каза болгонун билдирген. Аталган билдирүү каттоого алынып, жерине ыкчам тергөө тобу барганда талаадан жансыз дене жаткандыгы аныкталган. Сыртынан кароо жүргүзгөн учурда жаранга күч колдоонун белгилери табылган. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында каза болгон жаран Кочкор району Исакеев айылынын 1960-жылы туулган тургун экени аныкталган. Бул факт боюнча 122-бирине адам өлтүрүү менен кылмыш козголуп, кылмышка шектүү катары Кочкор району 1982-жылы туулган тургуну кармалып, камакка алынды. Шектүү спирт ичимдигин ичкендиги аныкталып, ал маркум ДК менен арак ичип отурганында пикир келишпестиктен улам чаап, тээп жибергендиги боюнча көрсөтмө берген дешет милициядан. Учурда өлүмүнүн себептерин аныктоо боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улантылууда. Ош жана Жалал Абад шаарында биринчи жолу
Вална ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик дарылоо ыкмасы менен гайморит, простатит, цистит, желгабыз, остеохондроз, грыжа, куян, артрит, артроз, тизе муун баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо. Жогордагы оорларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды, ошондой эле сөөгө чейин жеткен сууктарды чыгаруу. Ал эми гайморитти операциясыз, уколсуз, 100% кепилдиги менен от массаж аркылуу дарылоо. Бет көңдөйчөлөрүнө от жагып, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп, ириңдерди алып чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Жалал Абад шаары, Түмөнбай Байзаков проспектиси 178А. Ош шаары, Абсамат Масалиев проспектиси 73. Толук маалымат 0700 116 116 0501 119 119. Оштогу ооруканага $5 миллион медициналык жабдуулар берилет. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 7-сентябрда Ош шаарында болгон жумушчу сапарын алганда Ош шаардык клиникалык ооруканасында болуп, жаңырылып жаткан клиникалык диагностикалык бөлүмдүн курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Оорукананын директору Шаят Абдурахманов министрге курулуш иштери 90%га бүтүп, сентябрдын аягына чейин толугу менен бүтөөрүн маалымдады. Бул бөлүмдүн курулушуна жергиликтүү бюджеттен 53 миллион сом бөлүнгөн. Белгилей кетсек, Кытай грантынын алкагында ооруканага $5 миллион 14 аталыштагы медициналык жабдуулар алат. Ал эми кыргыз тарап консультациялык диагностикалык бөлүм үчүн өзүнчө имарат куруп бериши керек болчу. Мындан тышкары министр 300 орундуу көп функционалдуу оорукананын имаратынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Долбоорду аяктоо 2025-жылга пландалып, бул максатка 595 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы аянтта 6633 чарчы метр болгон оорукана 3 блоктон туруп, анда кардиология, ортопедия, лор, көз, урология, эндокринология жана терапевтик бөлүмдөр жайгашат. Ошондой эле операциялык жана реанимация бөлүмдөрү, ашкана, кир жуучу жай, кампалар болот. Акчол Махмудов Кыргызстандын жаш футболчулары менен жолукту. Кыргызстанда жаштар курама командасы Париж олимпиадасынын коло медалынын ээси, Токио олимпиадасынын күмүш медалынын ээси, дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 3 жолку чемпиону балбан Акчол Махмудов менен жолукту. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен кабарлашты. Балбан оюнчулар менен спорттогу өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Өз кезегинде оюнчулар аларды кызыктырган суроолорду берип, маек курушту деп айтылат маалыматта. Башкы прокуратурада Улуу Британия менен кызматташуу талкууланды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Улуу Британиянын компетенттүү органдары менен кызматташууну көздөп жатат. 4-сентябрда башкы прокурор Максат Асаналиев Улуу Британиянын Бишкектеги элчиси Николас Боулер менен жолугушту. Көзөмөл органынын басма сөз кызматы кабарлагандай, алар коррупцияга каршы күрөшүү маселесинде пикир алмашышат. Алар компетенттүү органдардын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу аркылуу мамлекеттер ортосунда келишимдик укуктук базаны түзүүнү сүйлөшүштү. Бул документ келечекте жазык иштер боюнча укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө мамлекеттер аралык келишим түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул албетте трансулуттук кылмыштуулук менен күрөшүүдө жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга натыйжалуу туруштук берүүгө мүмкүндүк түзөт деп жазылган башкы прокуратура тараткан кабарда. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Twitter социалдык түйүнүнө эки тараптуу укуктук кызматташуу, жаңы документтердин даярдоо жана кол коюу, мындан тышкары пландаштырылган иш сапарлар талкууланды деп жазды. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги 2011-жылдын аягында иштей баштаган. 2013-жылы формалдуу ачылышы болгон. Ага чейин Бишкекте Улуу Британиянын өнүгүү департаментинин өкүлчүлүгү иштеген.